Жалал-Абадта кино сүйүүчүлөр үчүн өзгөчө күн. Шаар тарыхындагы биринчи муниципалдык театр ачылды. Ал Спутник кечир шаарчасында орун алган. Заманбап кинотеатрдын курулушу элдин руханий жактан азыктанышына түрткү болорун кала тургундары белгилешет. Жазалгылары сону экен, сүйүнүп атабыз. Спутник шаарчасынын тургундарыбыз жакын, центрге барган чакта аябай сонун болуп тур. Кыргызстаныбызга кут береке конуп, жаштарыбыздын иштерине ийгилик болуп, ар дайым жаңылыктар жарала берсин. Кудайга шүгүр, жакшы ушуну куруп аткан мэрде иштегендерге баарына аттарын билбесем дагы жалпы ыраазычылыгымды айтам. Жалал-Абад шаарынын өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен дал ушул биз турган заманбап үлгүдөгү кинотеатрдагы салынып бүгүн пайдаланууга берилип жатат. Бул жер заманбап экрандар, ошондой эле дал ушундай жумшак эмеректер менен камсыз болгон. Кинотеатр 304 орунга ылайыкташкан. Кино көрөрмандар үчүн бардык шарттык каралып, жасалгалоосу да өзгөчө. Азыркы заманбап кинотеатр салынган ушул мэриянын жардамы менен. Бул Жалал-Абадта биринчи кинотеатр. Заманбап экрандар менен покрытиясы атайлап жакшы качествого жасалган. 6 зал бар. Ушул эң чоң залы. 4 кичинекей залдар бар. И да бир VIP зал өзгөчө. Аякта комфорт креслолар коюлган да. Курулушка жалпы 54 миллион сом каражат жумшалган. Анын 50 миллион сому мамлекеттик казнадан, Жалал-Абадты өнүктүрүүгө бөлүнгөн 2 миллиард сомдун эсебинен каралса, калган 4 миллион сому жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн. Кинотеатр ишке кириши менен каланын казнасын толуктап турчу жай болот. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк деген мыйзам бар. Биз ошол мыйзамдын алкагында биз Galaxy кино компаниясы менен келишим түзүп, biz bularga өткөрүп берип атабыз иштетүүгө, бирок кинотеатр муниципалдык болот. Алар бизге жергиликтүү бюджетти толуктоо максатында өздөрү иштетип беришет. Эң негизгиси булардагы инвестиция 34 миллион акча каражатын жумшады. Себеби ичиндеги оборудованияларды ошолор коюп беришти. Белгилей кетсек, буга чейин дал ушул Түмөнбай Байзаков атындагы паркка муниципалдык Данек балдар оюн-зоок борбору да салынган. Эми анын жанына кинотеатр ачылып, бул эс алуу багы шаардыктардын сүйүктүү жайына айланууда. Нара Жапарова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.